Аялдар, жаштар жана мүмкүнчүлүгү шектелген адамдар үчүн айыл чарба секторундагы мүмкүнчүлүктөр. Мындай аталыштагы ишкердикке багыт берүүчү кезектеги иш-чара Ош шаарында болуп өттү. Ага Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынан келген жеке ишкерлер жана ишкер болууну каалаган жаштар катышты. Колөнөрчүлүк менен алектенген Аймерим Ибраимова да Жалал-Абад облусунан келди. Ал 2 жылдан бери кийиз иштетүүнү колго алган. Андыктан мындай иш-чаралар чакан ишкердикти баштоого чоң салым кошот деп эсептейт. Мектептен бош убактарымда ушул нерселерди тигип, кийиздер ушундай нерселерди тигем. Будан да көп максаттарым бар. Жүндөн, териден нерселер тикким келет. Мисалы үчүн териден киребешке, эчтин киребешине сала турган дорожкалар тигип, тондорду тикким келет. Өзүм ошо бош убактым интернеттен көрүп ушуларга кызыгуум болду. Иш-чара Агрогоризонт долбоорунун алкагында уюштурулду. Буга чейин Нарын облусу боюнча 8 күнөскана курууга көмөк көрсөтүлгөн. Анда жергиликтүү тургундарга жумуш орду түзүлүү менен бирге таза продукция өндүрүшүүдө. Мында топтолгондорду ишкердикке багыт берүү менен гана чектелбестен, азык-түлүк муктаждыгын чечүүдө ишкерлер ортосунда байланышты бекемдөө жагы да каралган. Күнөсканаларыбызда жашылча жемиштердин түрүн өстүрүп, бадыраң, помидор өстүрүп, ошо таза экологиялык продукт менен камсыз болуп атабыз өзүбүз дагы. Андан сырткары ошо айыл жеринде тургундарды шаарга ошо продукция сатып атабыз. Биз ушул долбоордун алкагында кийиз жасагандар менен да таанышып сүйлөшүп атабыз. Анан бизге ушул күнөскананы жапканга кийизди жасап берүү ушул ичибизден эле кайра бирибизден бири заказ алып ушундай иш алып барабыз го деп үмүттөбүз да. Долбоор 2014-жылдан бери айыл чарба ишканаларынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, аларды рыноктор менен байланыштыруу, каржы капиталынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу, жумуш орундарын түзүү максатында иш алып барып келет. Буга чейин Ауганстанда, Түштүк Африкада ушундай иш-чаралар өткөрүлүп келген. Мунун жардамы бар. Анткени жаштар көп учурда жогорку окуу жайын аяктаган соң жумуш таба албай, же бизнес баштай албай мүмкүнчүлүк таппай калышат. Биздин иш-чаралар аркылуу ишкерлер менен жолуктуруп, ишкердигин түптөөгө салым кошобуз. Агрогоризонт долбоору иштей баштагандан тарта туруктуу 1200 жумуш оруну түзүлгөн. Анын алкагында жаштар үчүн стажировкалар программасы, 43 студент үчүн 21 агро ишканада тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк түзүлүп, анын ичинен 15 катышуучу туруктуу жумушка чакыруу алган. Долбоордун ишмердүүлүгү ушул жылдын сентябрь айында аяктайт. Сымбат Абдакемова, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары.